Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Соо кишинин оюндагысын арак оозунан чыгарат демекчи, ичкиликке мас айдоочулар эмнегедир орой келишет. Жөнөкөй айтканда катардагысы өзүн чоң сезип, чоңу өзүн кудай сезип алган учурларды көп кездештиребиз. Өткөн апта жол кайгыл милициясы үчүн да, биз үчүн да блатнойлорго бай болду. Тарт қолды. Неге тартамын? Тарт қол. Мас әрлім. Тарт. Соғынба әме. Урматты дейм. Қайсы урматты? Урмат айдап келдіқан. Машинаны күлчін берші демек. Жөн ақтан өресің. Жөн ақтан өрелер нашақ бір жаққа барсың. Машинаны күлчі бояқта екен. Алып жүріп беріңіз. Алып бересің? Алып бересің. Күлшті Алып жүріп бербейсің. Болчам байке, жаңадан мен союн отасың, үн шыққан жоқсың. Мен өчіріп қойды дейм, сен свет беріп қой. Тарт қолды. Өчіріп қой. Жарым саат алышып отуруп, баш ийдире алышпай, жол кайгыл милициясынын күч колдонууга укугун жоктугун пайдаланып, мас айдоочу сөгүп да жатты, алышып да жатты. Акыры камерадан уялып гана унаасынын ачкычын бере салды. Бул жакта мас айдоочулардын 90% эле жолду ар кимге чалып, бул аты жөнү белгисиз айдоочу тааныштарын ортого салып да көрдү. Ара чолоодо биздин чыгармачылык топтун операторун да коркутуп көрдү. Тойчу. Тигиде егиде. Машинаны где горгайга алып барып камайт демеш. Кимге берейин? Тойчу. Мен сөзсең байке, сөзсең байке. Сөзсең, старший ким бияқта? Старший артта келді, тоже мен. Тойчу, сөзбет бияқта. Сөз қойсам. Жоқ. Сөз қойсын еркекчілер. Бұл телевидениянын кишиси бияқ. Эмнеге сүйлөшпөйлү байке? Ук турсаң? Алло. Мұның телевидениянын кишиси дейт қо? Вообще сөйлөшпөйт. Салмектің водителі ғана. Мага чалсынчы, тиги эркин водитель чалсынчы мага. Давай. Братан, аны чабып эле салам азыр. Жабып эле кой, братан. Телевидениянын сиккен. Жабып кой. Соттолуп кетсем да. Албетте бул кыйындын аракети бир тыйынга жарабады. Ал эми Салымбековдун айдоочусу ага таянгыдай качантан бери чоң болуп калганына биз да таң бердик. Өчүр дейм. Мас айдоочу наркологияга кирип келип гана атасын эстеди окшойт. Буга чейин кыйын бир заматта момун боло түштүбү, Айтор атасынын жүрөгү ооруп жатканын айтып, ал көрбөсүн деп баштады. Балким биздин камера болбогондо атасын эстеп капаланат беле де белгисиз. Документтерин бербейт. Не документ? Машинанын документин, өзүнүн документин. Неге? Жакка керек жазып. Неге жазып? Мен айтап келеткенdim тосуп кармадыңар буга. Не документ? Паспортың бар? Машина документ полный урматта. Азыр келет, азыр чалат. Мен макс болом бергенмин машина. Дегенче, мен алгансыз. Мен көргөнчө. Болсун, сумкаңыздын ичинде сумкаңыз бар. Сумкаңыз ішінде сіздің өзіңіз документіңіз бар. Ойсан сен, алып келсе аны көрөбүз. Документіңіз бар дейм. Алып келсе көрөбүз да. Сіз документіңіз Менде туруп та, сен менде күтүп тур, ана ушуна документ ушуна алсаң, анда мен. Андан ким байке мейли? Надырбек Мирбек Бегалиевич. Көнгөн адат калбайт болуп Надырбеков Мирбек Бегалиевич наркологиядан да тынч отура алган жок. Өзү айтмакчы жүрөгү ооруп жаткан атасын унутуп, тартип сакчыларды кекетип, бир туруп чыгармачыл топту коркутуп жатты. Тапкапсам азыр алдыңчы, эркекчен, онуң түтпөйсүң эркекчен. Иштим, болгон полный иштим. Эмнени? Иштим, арак да иштим, пиво да иштим, мына актанбайм. Бирок рульда эмесмин мен. Алло, Рус. Гаишникеби? Мен. Слышь, иштим. Ты слышишь, байке? Алло. Мунун өчүр табады. Өчүрдү атам.
Кандай болгону да мастыгы такталып, андан соң тартипке ылайык унаасы тийиштүү жайга жеткирилип, мыйзам чегинде протокол толтурулду. Ал эми Мирбек фамилиясынын атын айтканы менен жанындагы документтерин бермей тургай көрсөткүсү да келген жок. Өчүрүлө кой, брат. Талкачыбам азырчы. Чын отвечаю. Ишентирдим беле мени. Багажда турмакта 1-2 марш анда киши өлтүрсөмчү. Сен өзүң эле коюп койбер. Сен гаишинде билет, өзү эле коюп койберет да. Эгиндер жакшы билесиң, Гаим жакшы билем. Жок, өзүм жакшы билем. Коюп койбер, мен койбойм. Эртең менен сүйлөшөбүз сиз. Өчүрчү, өчүрчү алдым. Талкасам азыр, похуй мага чын. Отвечаю. Мен киши өлтүргөн жок. Чын айтам. Яка протокол. Өчүрүлө кой. Түшүрсүн алда паспорттун данныйын бүттү кетесиң. Тарткылды. Тартпайм. Тарткылды. Жакалабы деп атам. Такалган жок мен. Жакалабы алдыгынды. Такалган. Жакалабы деп атам. Такалган. Жакалабы алдыгынды. Болду. Коюп койдум. Балдар келет азыр. Машинада азыр документтер келет. Машинада документтер келет. Андан соң документтерин көрсөткүсү келбеген мас айдоочуну өздүгүн тактоо үчүн Ленин райондук ички иштер башкармалыгына алып кетишти. Бирок ал жака жетпей соолуга түштүбү же ооруп жаткан атасын эстедиби, унааны токтоттуруп документтерин алып чыга баштады. Бул жактан анан такталган маалыматтар менен кагаздар толтурулуп, 1988-жылы туулган Мирбек 4 тарапты көздөй коюп берилди. Карак алып чыгып келет. Биз көрүп калдык. Айдап чыкканда эле токтотсок качты бери жака. Гагарина, Репинадан келип токтоп кармадык. Документин бери кимде мындай десек сопротивление көргөзүп, жанында дос балдар болчу, алар качып кетти. Мен күчүмдө чөнтөгүмдө күчү бар экен, ошону алып машинаны айдап чыгып коюп, негизинде эмеге чыгардык, наркологиядан. Бештикке жардам чалып атып, берип атып, сүйлөшкөн жок. Мыйзам чегинде оформить еттик. Правозащитники. Что случилось? Нет, слушай, почему Я пешком. Вот парень позвонил, говорит, вот забрали. Я пешком. Машина с Хайским. Милиционеры говорят, забрали. Подошли ко мне, вот я возле машины стоял, они пешком ко мне подошли. Ну? Я не на машине, они останавливали, клянусь. А что за Не оста- проблема-то? Не проблема, подошли Что, просто так документы говорят. покажи свои. И Вот все, мои, и я гражданин. документы покажи свои, и все. Пойдем. Пойдем. Братан, Sögünbüm. Sögünbüm diyeyim bratан. Документы покажи свои. Не, ой, мне только Брат, не, кармотасма. просто так. Я даже не на машине был. Я не на машине был. Они просто так, я возле машины стоял. Ну, Возле машины стоял. ну а что они тебе? подошли. Не Закрыли, знаю, чё? не знаю, братан. Баары чындык окшошкону менен мыкты артисттер көрүнөт. Бири укук коргоочумун деп, экинчиси жабырлануучу, үчүнчү, төртүнчүлөрү жардамчыларыбыз деп айткандары бир караган кишини ишендирип деле коет. Бирок чынтөгүнүн биз айтып беребиз. Короче, вот камера она стоит. Ваши менты, они всякую говорят. Я стоял возле... Вот камера стоит, брат. Я правду говорю. Стоял возле машины, подошли, вы, блядь, мозг, блядь, подошли, блядь, говорите. А что, я говорю, как она есть. Ты меня остановил. Давай, докажи, блядь. Бул башкы каарман тактаганда масабалда унаасын айдаган аты жөнү белгисиз бала, ызычуунун баарын баштаган бала. Жол кайгыл милициясынын токтоп бер деген буйругуна баш ийбей, унаасын достору эс алып отурган ашкананын жанына токтото калып, түшүп алганга үлгүргөн. Анан аркасынан жетип келген кайгылчыларга мен жөө жүргүнчүмүн деп каратып туруп апырта баштайт. Я возле машины стоял. Говорю тебе. Как тебя зовут? Меня Тимур зовут. Все, успокойся. Давай успокойся, братан. Успокойся. Я возле машины стоял, вам не стыд, бля, ловите вон, блядь. Едут на машине, останавливайте, ловите. Я возле машины стоял, вам не стыдно, блядь? Байке, сколько лет тебе? Не стыдно, что ли? 40 лет? Ты до сих пор, блядь, молодых ребят под такую ловишь, что ли? 40 лет, блядь, до сих пор с автоматом стоишь. Не стыдно тебе, что ли?
Мынтип өзүн Тимур деп тааныштырган балакай атасындай болбосо да агасындай кишини уят сөздөр менен сөгүп, өзүн өтө акылдуу сезип алган көрүнөт. Албетте мастыгына салганы менен, өзүн өзү блатной көрүнгөнү менен тегеректегилерге кимиси ким экени көрүнүп турду. Ал эми укук коргоочубуз деп жаткан мас жан жөкөрлөрү эч кандай укук коргоочулар эмес, достор экени көрүнүп турду. Башында баш көтөрүп келгендер бат эле жер карап тартип сакчыларды сөзгө чакырып, биздин камеранда өчүртүү аракетин көрүп жатышты. Руки убери, говорю. Чё камеру трогаешь? Камеру чё трогаешь? Ты кто такой? А? Ты кто такой? Ты кто такой? Камеру не трогай, говорю. Камеру не трогай. Все, успокойся. Не трогай. Камера тиюбедиң? Нет, тиген жоқ. Маған не тиесің? Жөн тұрып? А сен кимсиң мага тиген? Жоқ, а сен кімсің? Не, қайта. Жоқ, сен кимсиң? Не келдің деп? Мен сенімен мындай общение болды. Мындай Биринчиси мас айдоочунун бир тууган иниси болсо, экинчиси алгач мен укук коргоочумун деп келген бала. Көрсө укук коргоочу эмес эле, айдоочудан кем эмес, анын мас досу экен. Калгандары да жардамчылар эмес эле, тең туштар болуп чыгышты. Баштан аягына чейин чогуу коштоп жүргөн балдар анан мас айдоочу менен кошо наркологияга да барышты. Тимур бул жактан да кылыктанып, жөө жүргүнчүмүн деп айткандан кайткысы келбей, тийиштүү текшерүүдөн өтүүдөн да баш тартты. Я шел по дороге. Причем я тут, что тебе, каждый проходящий должен дуть трубку, что ли, войти? Я не буду дуть. Я не буду, я отказываюсь. Я напишу, что я отказываюсь трубку дуть. Албетте бул жоруу анын мас экендигин аныктоого тоскоолдук жараткан жок. Алыстан келген арактын жыты менен өзүн алып жүрүүсү баарын тастыктап берди. Мне ваша фамилия, имя, отчество нужно. Моя фамилия Абдурахманов. Имя ваше? Джанар. Как? Джанар. Джанар. Отчество? Абдурахманов. Көктү карап ойлонуп туруп, мас айдоочу буга чейин Тимур болуп келип, бат эле Жанар болуп калды. Андыктан документтерин көргөзүүсү келбеген баланы тартипке ылайык өздүгүн тактоо үчүн жакынкы ички иштер башкармалыгына, ал эми унаасын ачкычын бербегендиктен эвакуатор менен айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Айтмакчы Тимурбу же Жанарбы иши кылып, мас айдоочунун унаасынын алдыңкы мамлекеттик номурун достору чечип коюп, арткысын чечип алалы дешкенде кайгылуучулар токтотуп калышат. Мынтип анын өздүгүн өзү гана эмес, достору да жашырууга аракет кылышты. Мас айдоочу болсо Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына өздүгү такталгыча калтырылды. Айтсак, бул жактан гана аты жөнү белгисиз айдоочу менен достору бир азда болсо соолугуп, тынчый түшүштү. Нет, у меня корочки, удостоверения нету. Вы чё? А почему тогда представлялись сотрудником? Я не представлялся. Ну вот таксисту представлялись, оказывается. Нет, никому не представлялся. Я ездил все. Бул болсо жөн эле мас айдоочу да эмес, тескерисинче жүргүнчүсү. Бирок башка жүргүнчүлөрдөн айырмаланып, таксиге отуруп алып, өзүн УКМКнын кызматкери деп тааныштырып, каршы жолго чыгууга мажбурлаган. Бирок алдынан жол кайгыл милициясынын экипажы чыгып токтотуп алган. Нет, я удостоверение не показывал. Таксиге отуруп алып көрсөткөн күбөлүгү да жанынан чыкты. Бирок ал эч кандай улуттук коопсуздук кызматынын эмес эле, гараж куруучулардын кооперативинин илгерки кызматкери экен. 2008-жылы мөөнөтү бүткөн күбөлүк менен караңгыда такси айдоочусун алдап, бирок тартип сакчылары да алдай алган эмес. Алгач аларга да чыгып, бирине улуттук коопсуздук кызматында иштейм деп, экинчисинде Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында иштейм деп алдап көрүп, бирок калпы бат эле чыккан. Андыктан айдоочуга протокол толтурулуп, ал эми Талгат Жаманбаевке бейбаштык айыбы тагылып, ичип ичпегендигин тастыктоо үчүн наркологияга жеткирилди. Я пьян, я признаюсь, честно. Я выпил, я не за рулем. Весело, да? Это я не хочу, чтобы меня снимали. Да. Да уже хватит. Еще 2 раза. Еще хоть 1 раз продуй. Бейбаштык айыбы тагылса да текшерүүнү өтүп берип, Талгаттын мастыгы тез эле такталды. Андан соң ага чара көрүү үчүн 1-май ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Бул жактан жүргүнчүсү да, айдоочусу да түшүнүк каттарын жазып, албетте такси айдоочусу ага тагылган айып пул менен макул болуп, бирок аны жүргүнчүсү төлөш керектигин айтып берди. Кандай улонгону да бул окуяны эми сот териштирип, тийиштүү чечимин кабыл алмакчы. Нарушение койспай кетиби деп барсам эле пассажир чыкты. Мен КМКда иштейм. Ушундай сотрудниким свои деп. Анан водительге протокол жазып бердик, времени жазып бердик. Жазып берип, эме болсо тиги пассажир болсо келип эле
коркутуп бизди соттон жолуп алса антебиз сатың. А менин напарниме келип Октябрьский иштейм деп дагы жолу айтты дагы. Анан тастыктап ушуну текшерип өткөрсөк эч кандай ишти иштебейт экен. Жөн мындай эле экен, ишти иштебеген, бош жүргөн. Ушуну алып келип азыр өткөрүп атабыз. Мелкий хулиганство. Ал эми кезекте сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана көрүүчүлөрдүн өтүнүчү менен кайрадан унааңарды уруулардан кантип сактоо керек туурасында сөз кылмакчыбыз. Көпчүлүк жарандар өз автоунаалары менен жүргүнчүлөрдү шаар ичинде, региондор аралык каттамдарда ташып эмгектенип келишет. Бирок алардын коопсуздугу учурда олуттуу проблема бойдон калууда. Ал үчүн ар бир айдоочу өзүнө өзү сак болуусу зарыл. Таанып алган, билбеген адамдарды отургузганда, мисалы, жанагы айтып атпайбы, жаранда ташуу менен айра жоктон аракет кылып атса, байкап, ал эми милиция кызматкерин көрсө, ошон каалаган убагында токтоп, кайрылса ар бир кызматкер жардам берет. Мен буга толук ишенем. Андан тышкары билиш керек, биздин ыкчам топ азыркы убакта аябай так иштейт. Бир эле жерде, бир районда бир нече ыкчам топ болот. Ал топ азыркы мына практика көрсөтөт, тез аранын ичинде жардамга келе алат. Учур талапка ылайык зарылчылыктан улам айдоочулар кол газ баллонун, кол электрошокерин кошо алып жүрсө, айрым айдоочулар жүргүнчүлөр олтурган орундуктун алдына электрошокер орнотушууда. Айдоочунун кыраакылыгы коопсуздуктун биринчи кадамы. Жүргүнчүлөргө баам салуу, жүргүнчүлөрдүн мас соо абалын байкоо, жүргүнчүлөрдү эл көп жерлери аркылуу жеткирүү. Бул сиздин коопсуздугуңуз. Ал эми фирмаларда иштеген жүк ташуучу же жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочулар диспетчерлер аркылуу айгай чакыруу кызматын пайдаланышат. Эскертүү: күйүүчү майды үнөмдөп, жол кыскартып, караңгы, эл аз болуучу жерлери менен жүргүнчүлөрдү жеткирүү өзүңүздү тобокелге салгандык. 102 номеринде атайы түзүлгөн жол кайгуу кызматынын ыкчам тобу сизди коргойт. Назарыңыздарда издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында сиздер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңар болот экенин айтмакчыбыз. 2015 жылдын 12 октябрь күнү пригородный айылынан Чүй областтык ооруканасынын реанимация бөлүмүнө 1950 жылы туулган Вологодская Наталья Трофимовна денесинен үшүк алып, мээсинин кан айлануусу бузулуп, инсульт менен жеткирилген. Учурда жогорудагы бейтаптык кароого киши жок болгондуктан анын жакын туугандары изделет. Жанында табылган документтерине ылайык Вологодская Наталья Трофимовна Ысык-Көл областында Балыкчы шаарынын Ысык-Көл көчөсүндө 65-үйдө катталган. Кимде бейтаптын жакын туугандары туурасында маалымат болсо, Аламедин районунун ички иштер башкармалыгына 0312 36 35 27, 0312 36 35 23 же 0701 15 85 98 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Бишкек шаарынын Аламедин районунун Набережная 17 дареги боюнча катталган 1996 жылы туулган Сабыркулова Айкөкүл Сабыркуловна дайынсыз жоголууда. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы күрөң, узун, орто көлөмдүү, кийинген кийими сары түстөгү пальто, кыска кара түстөгү көйнөк жана кочкул көк түстөгү өтүк. Сабыркулова Айкөкүл Сабыркуловна туурасында маалыматы бар жарандарды Аламедин райондук ички иштер башкармалыгына 0312 36 35 27, 0550 17 17 17 же 0553 92 69 26 номерлары аркылуу байланышууга чакырабыз. 2015 жылдын 5 сентябрь күнү кечки саат 9 чамасында Б5184 АБ мамлекеттик номеру менен Сеат Алхамра унаасынын ээси Болотников И.Н. Шабданбаатыр көчөсү менен түндүктү көздөй баратып болжол менен 30-35 жаш курактагы Азиат улутундагы белгисиз адамды сүзүп үстүнөн жүрүп кеткен. Жабырлануучу ордунан каза таап, ушул күнгө чейин өздүгү тактала элек. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, чачы кара, болжол менен 5-8 см, арык чырай келет. Кийген кийими: ачык түстөгү пиджак, кара түстөгү жеңи жок жылуу кийим, кара түстөгү футболка, кара түстөгү шым менен ак түстөгү куруп. Бутунда кара түстөгү боосу бар бут кийим.
Эгерде кимде кандай маалымат болсо, ал Медин райондук ички иштер башкармалыгына 0312 36 35 23, 0312 36 35 27 жана 0772 61 06 61 номурлары аркылуу байланышка чыгыңыздарды өтүнөбүз. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалыматыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашкычакты саламат болуңуздар.